Ассаламу алейкум, ардактуу, урматтуу, жалпы мусулман бир туугандарым. Мен абдан кубанычтамын, ошентип кайрадан ыйык Рамазан айында сиздер менен түзмө-түз, жүзмө-жүз, түз эфирде байланышка чыгып атам. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Жакут Сыдыков болмокчумун. Анан дагы бүгүн куттуу студиябызды нурга бөлөп, ыйманга бөлөп, жана ошондой көрүүчүлөрүбүздү өзүнө тартып, Кудай буйрса сонун мейман келген. Мен бул байкемди биринчи жолу көрүп атам, бирок көргүм келчү, кандай адам болду экен деп, бирок мага окшош эле адам экен. Учурашып көрдүм, колдорун кармадым, кыскасы мусулмандык бир туугандык сүйүмдү, мухаббатымды байкеме арнадым. Чакырып коелу, алдыңыздарга тааныштырып коеюн. Кыргыз Ислам университетинин ага окуучусу, биздин сүйүктүү агайыбыз Эстебес Ажыкулов агайыбыз бизге конокко келди. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Абдан кубанычтамын, куш келипсиз. Биздин студияга орозоңуз кабыл болсун, кармаган ибадаттарыңыз кабыл болсун, жакшы иштерди кылып жүрөсүз, көрүп атабыз. Ошолордун баардыгын Аллах таалам кабыл кылсын. Жакшы иштериңиздерди көбөйтүп берсин дегендей. Сиздей адам менен таанышып, студияда бирге отурганыма кубанычтамын. Сиз менен бизге жана элге ушундай мүмкүнчүлүк берген, түзгөн Алла таалама чексиз мактоолор жана Марва телевидениясына рахматыбызды айтып эфирибизди баштайлы. Эмесе куш келипсиз. Бүгүнкү биздин эфирибизге эми мен бүгүнкү орозодон баштайлы, анан өзүңүз дагы бир программага чакырылганда ушуларды айтсам, десем деген бир көкүрөктөгү ойлор менен да келгендирсиз. Ошолорду менин суроомсуз деле айтып турасыз. Мен балким өзүм дагы таап кетишим мүмкүн аныңызды. Көп убакыт албайын, убакыттын баары сизге барген аракет кылалы. Анан мынакы телевизор биз сүйлөп атканда бир нерсе реклама кошконуңарды токтоткула. Бүгүн баарлашып, сонун ыймадышалы байкемдин убактысын текке кетирбей. Эмесе куш келипсиз. Рамазан айы келип калды кайрадан. Бул орозо жөнүндө бир аз айтып бербейсизби? Негизи орозодо айтып атышат, ооз деле жаап жүрбөстөн баардык нерсени жабыш керек дейт. Көздү сакташ керек дейт, кулакты ушак укпаш керек дейт. Ошентип жүрө аламбы дейм да. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон улуу Кур'ан-ы Каримдин Бакара сүрөсүнүн 183-185 аяттарында мынтип айтат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерден мурунку үммөттөргө Иса пайгамбардын, Муса пайгамбардын адам-атадан берки эле бул орозо Рамазан айы парыз болот да, ушу бир ай. Ошолорго мурунку үммөттөргө парыз болгондой силерге дагы парыз болду. Балким таква болорсуңар, балким Кудайдан көбүрөөк коркоорсуңар, балким оңолорсуңар, балким ошо көзүңөр дагы, сөзүңөр дагы, өзүңөр дагы, жүрөгүңөр дагы, тилиңер дагы, башкасы да баары оңолуп, ак жолго мен багыштаган жолума, пайгамбарлар көрсөткөн жолго түшөрсүңөр деп Аллах Таала өзү бизге чакырык жасап атат да. Машалла. Аллах Таала өзү бизде ошондой мурункулар кылганды силер да кылга деп баарыбызга буйрук кылды да. Буйрук кылып атат. Мурункулардын орозосу алар деле бир айга гана экен. Бирок алар ошол күн батып аткан учурда гана ачып калбаса, ошол 1 саат убакытта ачып калбаса, кийин ачпай, кийинки кайра ошол убакка чейин орозо кармашышка туура келчү экен да. Ушундай оор болгон экен. Анан пайгамбарыбызга ошо хижраттын 2-жылы Рамазан парыз болгон. Ошондо да ушундай болуп, кайсы бир сахаба ооз ача албай эсоп жыгылып калып, анан аялдарга дагы кошулган уруксат берилген эмес экен да. Анча-мынча адамдар, замандаштары пайгамбарыбыздын аялдары менен кошулуп үйүп башка болуп, Аллах Таала анан бизге акыркы үммөткө, биз алсыз үммөтпүз дем, акыркы үммөтпүз. Акыркы пайгамбардын үммөтүбүз. Мурунку адамдар бойлору узун болгон, жылдары дагы көп жашаган алар бизге караганда. Биздики болгон 60-70 жыл болуп атпайбы, ашып кетсе 100 жыл, бирок көбү 60-70 жыл. Ошого Аллах Таала бизге жеңилдиктерди берип, ооз ачкандан кийин ошол жыныстык байланышка дагы никелей алууга уруксат берген, таң атышка жегенге да уруксат берген, көп жеңилдиктерди берген да. Машалла, ушундай. Машалла. Аллахым ыраазы болсун. Эстебес агай, негизи ошо мен интернеттерден көрүп калдым эле, мындай биздин элибиз үчүн, бир туугандар үчүн көз жашыңызды көлдөтүп, чындап эле бизди жакшы көрөрүңүздү далилдеп, акыреттин баардыгын, Кудайдын баардыгын жүрөгүңүз менен сезип, туюп, жана да бизге чейин сездирдиңиз эле. Сизге Аллахым ыраазы болсун. Негизи биздин Кыргызстанга Кудай таалам берди окшойт. Жүзүн буруп, нурун төктү окшойт. Негизи Кыргызстаныбыз дагы бир өзгөчө жер. Мен аябай таң калам. Себептигине 4 мезгили бар. Анан бир башкача бир Алла таалам биздин мекенге өзгөчө бир назар салып, көңүл буруп тургандай сезилет.
30 жылдагы өтө чоң сыноолорду өткөрдүк дагы. Булардын артында жакшылык бар дегенде ошо жакшылыгыбыз эми башталгандай туюлуп атат бизге Кыргызстангачы. Бир жаңы адилеттүү падыша келдиби? Менимче жакшы жашоо келгендей сезилип атат да магачы. Ушул Чубак устазыбыздын дуасы эле деп мен ушинте берем да. Ушул устазымдын дуасы кабыл болду дей берем. Айтат эле устазым, көрөсүңөр Кыргызстан оңолот, Кыргызстан бүт дүйнөнүн амири болот деген сыяктуу маанидеги сөздөрдү айтат эле. Башка өлкөлөрдөн, мисалы бир өлкөдөн компьютер чыгып келсе, бир жерден комбайн чыгып келсе, бир жерден дагы бир өндүрүштөр чыгып келе турган болсо, бизден ыйман тарай турган мамлекет болот деп ниет кылды эле. Сиз кандай карайсыз биздин Кыргызстанга? Кудай буйруса Кыргызстан эң жакшы жерде турабыз. Өзүңүз айткандай 4 мезгилибиз бар. Кудай буйруса иншалла бизде туздан баштап алтынга чейин бар. Бизде ошол 3 нерсе жетпей атат да. Кудай буйруса алда болуп атат. Ошол ыйман бардыгыбыз ошол Кудай Таалага ыйман келтиришибиз керек, таянышыбыз керек, өзүбүздү Кудай сезбешибиз керек, Кудайдан акылдуу болбошубуз керек, Кудай буйругандай жашашыбыз керек, анан ынтымак болушубуз керек. Анан адилеттүү болушубуз керек. Бизден ошол Аллах Таала адилеттүүлүктү талап кылат да. Бийлик башындагылардан башкадан адилеттүүлүктү талап кылат. Ошол кимге бийлик берилсе, ал өтө боорукер да болбош керек, зулум да болбош керек, адилеттүү болуш керек да. Адилеттүү болсо, биз Кудай эмеспиз, рызкы бергендей же башка кылгандай. Адилеттүү эле болсок, Кудай жардам берет. Аллах Таала пайгамбарыбыз хадисте айтат, Аллах Таала кимге жакшылык кааласа дейт, жакшы вазир берет дейт. Ошол бийлик башындагыларга ал унутканын эстетет, эстегенине жардам берет дейт. Анан иш жакшы жүрөт дейт. Жамандык кааласа жаман вазир берет дейт. Ал анын унутканын эстетпейт дейт. Эстеткенине жардам бербейт дейт. Анан жакшы болбой калат дейт. Кудай буйруса иншалла пайгамбарыбыз хадисте айтат, Мухаммад алейхиссалам Мухаммад пайгамбарыбыз айтат: "Ла яшкуруллаху ман лам яшкуруннас". Кимде ким адамдарга шүгүр дебесе, адамдарга ыраазы болбосо, анда ал Кудайга да шүгүр дебейт, Кудайга да ыраазы болбойт дейт да. Биринчи Кудайга рахмат, чексиз Кудайга рахмат. Кудай Таалама рахмат. Анан акындарыбыз айтат го, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Мына эл бар экен, падыша болуп атат. Эл бар экен, муфти болуп атат. Эл бар экен, депутат болуп атабыз. Эл бар экен, сиз экөөбүз чыгып сүйлөп атабыз. Эл болбосо ким таштарга же койлорго падыша болобузбу же муфти болобузбу? Эмне кылабыз? Ошого шүгүр, албетте шүгүр. Биздеги дин эркиндиги дүйнө жүзүндө жок. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө жок. Ушуну сакташыбыз керек, баалашыбыз керек. Анан эми Кудай буйруса ошол анча-мынча карыздардан кутулуп кетсек, ыймандуу болсок, анан мондай ачык айтканда арак токтотуш керек. Анан мындай никесиз иштерди, сойкулук, никесиз иштер, сойкулук, мына ушул чоң Кудайдын эң жаман көргөнү да. Кудай Таала 3 жерге береке жаадырбайт, каргыш жаадырат дейт. Биринчиси арак каерде көп ичилсе, Кудайдын каргышы жаайт дейт. Экинчиси никесиз иштер, ойноштук, никесиз кошулуу, зына, араб тилинде зына, кыргызча айтканда көзүнө аялдын күйөөсүнүн көзүнө чөп салуу, ойноштук, алажипти аттоо. Мына ушул эң чоң күнөө. Ден соолуктан ажырайт адам, акыл эстен ажырайт, балдарың маңкурт болот. Сахих хадисте келет, эгерде сен аялыңа билдирбей гулайт этип ойноп баштасаң, анда аялың дагы сага билдирбей гулайт этип ойноп баштайт дейт да. Бул карыз да, бул карыз. Эгерде сен ошентип айылды буссаң, кийин сенин ошол кызыңды, сенин аялыңды, небере чөбөрөңдү ошол айылдын эли бузат. Сен эмне кылсаң бул карыз кайтып келбей койбойт да. Эркек сен эле экөөбүз эле эмес да, же башкалар эле эмес да. Ошон үчүн эң чоң ошол арак, анан зына, анан кумар, ушуну токтотушубуз керек да. Ушул болбош керек негизи. Бул мына Содом, Гоморра жок болуп кеткен да зынанын айынан. Зына көбөйсө бул эң жаман экен да бул. Азыр мисалы эркек менен аял зына кыла берсе, зына ушунчалык көбөйгөндөн кийин эме болот экен да. Аял менен эркек бири-бирин көргүсү келбей, эркек асылып баштайт экен. Аял асылып баштайт экен. Содом, Гоморра деген мамлекеттер, шаарлар жок болуп кеткен да. Лут алейхиссалам барган жерлер да, ошонун себебинен. Ошон үчүн Кудай сактасын, ушулардан алыс болушубуз керек. Казинодон, кумардан алыс болушубуз керек. Адилеттүү болушубуз керек. Тараза, Кудай Таалам бирөөгө таш менен урсаң, сени да таш менен урат. Аш менен урсаң, аш менен урат. Бүт ошол биздин ата бабаларыбыздын жанагы эркегенге эркегин,
ийилгенге ийилгин деген бүт бардыгы ошол хадис Куранда алынган сөздөр. Бул эчтеке айта албайм бул сөзүңүзгө. Чындап эле ата бабалардын сөздөрүн кийинмен да бир аз динден таанып, эл катары эле биздин кыргызстандык баары эле динден эме алып калбадыбы, маалымат алып калдык. Намаз окубаганда эле шариаттын көп нерсесин түшүнүп калдык. Ошону биз дагы түшүнүп, чындап эле биздин бабаларыбыз ошол хадистеги пайгамбарыбыздын осуяттарын, насааттарын эле кыргызчага, мисалы үчүн машвараны кол кесмек бар беле ушундай ышыгып баш кеңешип жок, кеңешип кескен бармак оорубайт деген сыяктуу. Ага бир нерсе айтып коеюн дедим эле. Биз дагы бизге демөөрчү болуп, биздин сөзүбүздү колдоп, биздин ушинтип чыгып атканыбызды колдоп, биздин элге жамандыктан жакшылыкка кайтарып атканыбызды колдоп аткан демөөрчүлөрүбүз бар эле. Кошуп айтып коелу, мына бул жерде Кудай буйрса ушулар менен ооз ачабыз. Кудай насип эткен экен, сиз менен Кудай буйрса. Бул жерде Кафкефтин бизде өзүбүздөн чыгарылат. Атамеке жердешибиз болот. Мен да Кыргызстандан чыгарылган, бул да Кыргызстандан чыгарылган. Ичинде майонездери бар, сырлары бар, колбасалары бар, өздүк печеньялары бар. Мына ушундай биздин экранда көрсөтүп аткан экен, ушундай сонун азык түлүктөрүбүз бар. Ушул Кафкефке дагы биз ыраазычылыгыбызды билдирели. Анан агай, мен сизге дагы бир мындай суроо бергим келип атат да. Мен өзү артист болуп иштейм. 20 жылдан ашты. Кыргыз элине колунан келген кызматымды кылып чуркадым. Аллах Таала айткан, эмнеге менет кылсаң ошонун үзүрүн көрөсүң деп. Бул чыгармачылыктын деле үзүрүн көрө турган жашка келдим. Бирок мындан 2015-жылы 40 күнгө дабатка чыгып келдим эле. Ошондон бери чыга элекмин. Бирок 3 күндөн чыгып турам, себеп дегенде мен аябай өзүмдүн акыбалымды билем, начар адам экенимди, бат эле бузулуп кетеримди. Анан артисттер менен чогуу жүрөм, кыска кийген кыздар менен жүрөм. Негизи жумушум оор. Чыныгы жихад намаз окуган артисттерде, чындыгы чоң жихадтар бизде. Сиздер мечитте сонун жерде отурасыздар го. Медреседе дегендей нур төккөн жерде, биз аябай кыйын жердебиз. Анан чубак устазга кайрылгам да. Кайрылып, мен сахнаны таштайын, ушундай көндүм, 40 күндө бир топ нерсени билдим. Десем, устаз мени таштабайсыз деген, мага тапшырма берген. Сиз таштабайсыз, сиз кетип калсаңыз, ордуңузга башка бузуклар келип иштей берет. Силер бири-бириңерди чакырып, жанагы араб кийимин кийген, 40 күнгө 4 айга барып келген, 4 айга чыкмайынча өлбө деген бир туугандарың силердин филармонияга, спорт ордосуна барбайт деген. Сиз өзүңүз ошол жерден барыңыз. Милицияда, больницада барыңар иштеш керек дегенде, мен напсим аябай жакканда, ошо менен дагы эле ошол кызматты кылып жүрөт элем. Сиз мага иниңиз катары жана менин намаз окуп жүргөн, динге менет кылып жүргөн кесиптештериңизге, мен кесиптештериме эмне деп кеңеш берет элеңиз агай? Бизге, биздики кандай кылсак болот? Биз деле коркобуз да келечек. Анын биз белгилүү дагы адамбыз, элдин баары тааныйт. Эгер бизге сурак боло турган болсо, бизге суракка чыга турган адамдардын саны аябай көп да. Комуз, кыргыздын комузу, бул ошол арабтардын домбурасына барабар. Булга Кудай Таала шарият уруксат берет. Комуз албетте болуш керек. Анан чоң-чоң шейхтер, алымдарыбыз айтат, Алла Тааланы мактаган, динди мактаган сөздөр уруксат дейт. Сүйүү жөнүндө болсо дагы мейли дейт. Главный ошо Кудайды сөкпөш керек, динди сөкпөш керек, пайгамбарды сөкпөш керек. Анан сиз ошол чөйрөдө ошол артисттерди, башкаларды чакырып динге алып келишиңер керек. Ага мен барып айтсам, бул молдо сүйлөй берет, мунун иши ушул деп мени укпашы мүмкүн. Сизди көбүрөөк угат да. Анан өзү мындай да сөз келип калды айталы. Бүт эле мисалы молдо болуп кетсек да болбойт да, анда да болбой калат. Бүт эле ошол саясатчы болуп кетсек, анда да болбой калат да. Бирөөлөр саясатчы болуш керек, бирөөлөр дин жагын аркалаш керек, бирөөлөр аскер болуш керек. Эртең Кудай сактасын, согуш болуп кетсе анан эмне болот анан? Бирөө аскер болуш керек, бирөө электрик, сантехник болуш керек. Мисалы, мен ачык айтайын, эми баягы ачык эле сүйлөшөлү. Мен ошо электрик, сантехник эмелерим бузулганда мага ушунчалык кыйын болот, өзүм колуман келбейт. Германия согуш баштагандай кыйын болот да мага. Усталарды айтсаң, молдоке азыр алып келип берем дейт, акчамды берем. 10 күн, 20 күн жок, ичип алат, келбейт. Мага кыйын да, жанын сөгө албайсың, же уруша албайсың. Ошого бирөө электрик болуш керек, бирөө сантехник болуш керек, бирөө врач болуш керек, бирөө поезд айдаш керек. Ошондой да Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссалам эмеге барыптыр, Мединага барыптыр. Барса Мекке чөл, Медина курма өсөт да, аякта баары жакшы. Анан пайгамбар алейхиссалам айткан экен, алар кыйыштырып бутап атыптыр да курмаларды.
Анан пайгамбарыбыз таң калып, ушундай кылбайсыңар болбойт беле деп сураптыр да пайгамбарыбыз таң калып. Сураса, токтот, пайгамбар айтты деп баягы кыйыштырганды, бутаганды, башка кылганды токтотуп коюштур. Ошол жылы курма болбой калыптыр да. Курма болбой калыптыр. Түшүнүп атасызбы? Анан ушу Алланын элчиси, сиз ушинтип айттыңыз эле, курма болбой калды ушул жылы бизде жок дегенде пайгамбарыбыз айтыптыр да, мен агроном эмесмин. Араматтуу, мен атам агроном болгон. Мен агроном эмесмин. Мен жөн эле айткам аны. Ликулли фану рижал. Ар бир кесиптин өзүнүн кишилери болот. Жакшылап кыла бергиле деген. Жакшылап кылгыла деген. Туура. Анан дагы бир нерсе бар. Урматтуу досум, биз мусулмандар бир доктор бизге лекция окуду да. Чоң доктор лекция окуду. Анан ал айтты: Алла Таала биздин кулубуз же кызматчыбыз эмес да. Мусулмандар ушунчалык караңгы болуп кеттик, бул туура эмес. Бир тыңыраак машина чыгара албайт экенбиз дейт да. Тыңыраак машина чыгарган Япония, мусулман эмес мамлекет. Германия, Америка. Бул туура эмес. Мисалы, Кудай сактасын, үй курганда үйдү ушундай жакшынакай кылып куруп, мен жакшы билбейм, азыр мисалы Кытай жакшы чыгарып атабы кабелди, же Кыргызстан жакшы чыгарып атабы, же Орус жакшы чыгарып атабы, же Америка жакшы чыгарып атабы, мен специалист эмесмин. Ошол эң жакшы кабел менен, эң жакшы материал менен куруш керек, башка кылыш керек. Анан Кудай ушул буйрусун, ушул жакшы болсун, өрт газпарыстан сактагын кырсыктардан деп, ошондо да болбой өрттөнүп кырсык болсо, анда Кудайдан дейт. Анан чалабыла Кытайдыкыбы, же кимдики начар мен билбейм эми. Начар эмелерди коюп алып, өрттөнүп келсе Кудайга таарынбагыла, бул туура эмес дейт да. Пайгамбарыбызга Мединада ушундай бир өрт болуп, өрттөнүп кетти дегенде пайгамбарыбыз айткан экен: өрт бул душман, жатарда өчүрүп туруп анан жаткыла деген экен да. Түшүнүп атасызбы? Ошого мен каалар элем, биз Кыргызстандан улуу космонавттар, улуу врачтар, улуу молдолор, имам Бухари, Муслим, Тирмизи, Ибн Мажа, Абу Давуд, Нисайга окшогон, имам Азамга окшогон Абу Ханифа, имам Мухаммадга, имам Юсуфка окшогон, жакынкы эле имам Сарахси, биздин эмелерибиз, Бурханидин Маргинани Хидаяны жазган, дүйнө жүзү окуп атат. Ошондой улуу аалымдардын чыгышын каалар элем, улуу врачтардын чыгышын каалар элем, Касым Тыныстановго окшогон улуу залкарлардын чыгышын каалар элем, Жусуп Абдырахманга окшогон мамлекет үчүн күйүп, мамлекет үчүн баарына кайыл болгон адамдарды каалар элем да. Мухаммад пайгамбар эгерде азыркы заманда тирүү болсо, а киши дагы ошол илим техниканын өнүгүшүн каалар эле, бүт динди дагы өсүшүн каалар эле, дүйнөнүн өсүшүн каалар эле. Пайгамбар айткан: алуучу колго алуучу колдон берүүчү кол жакшы дейт да. Ошого бул сураганды жакут досум Кудайдан башка эч ким жакшы көрбөйт экен да. Мухаммад пайгамбар да жакшы көргөн эмес да. А киши бир хадисте келет, ансарлардан бирөө келип сурады дейт. Пайгамбар берди дейт. Дагы сурады дейт. Дагы берди дейт. Дагы сурады дейт. Дагы берди дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты да, акырын калбай калды да. Айтты дейт: Алма ястафиф юафихулло. Ким бирөөлөрдөн сурануудан, тиленүүдөн карманса, тиленүүдөн сактанса, суранбаса, Аллах Таала аны сактап коет. Ома ястагыни югнихулло. Ким өзү ошо кыйынчылыктан чыгайын деп Аллага таянып өзү аракет кылса, Алла аны куткарат дейт. Ома ятасаббар юсаббихулло. Ким сабыр кылса, Аллага сабыр берет. Сабырдан өткөн жакшылык эч кимге берилген эмес дейт да. Эми пайгамбарлар жумот эмес, алар сараң эмес, берет. Бирок алда Кудай эмес да калбай калат экен да. Ошого сураган бир гана Кудай жакшы көрөт, Кудайдан башканын баары жаман көрөт. Ошо Кудайдын өзүнөн суранып, Кудай бизге акыл берди, мээ берди, башка берди. Анан процент кредит деп атпайбызбы? Мен кече телевизордон көрүп ыйлагым келди да, аялдар өзүбүздү өрттөйбүз деп атат. Бул эми эмне деген? Ошого кредит процент өздөрү алган болбосо албаш керек. Бул арам, бул арам. Карыз бул шариатта уруксат. Эгерде мен кыйналып сизден карыз алам десем, шариат уруксат берет. Бирок чоң олиялар айтат, ушуну да албачы колуңан келсе, карызды албачы дейт да. Чуңкур, муну баары төлөшүң керек дейт. Ошого биз мамлекетибиз, өзүбүз, бардыгыбыз ушу кредиттен сактанып, өзүбүз мейли курут сатасыңбы, үндүк сатасыңбы, тоок сатасыңбы, нөлдөн болсо да акырын ушу кредитке барбай, мындай баштап Кудайдан сурансак, Кудай Таалам жакшылыктарын берет. Алла Таала Куранда талак деген сүрө бар. Ушу 2-3 аяттарда айтат: Астагфируллах.
وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Араб тілінде женский мужской род бар, бірақ ман деген сөзде жоқ, ал гим деген түшіндіреді, еркек ал өкінөтен кетеді, өкінөтен тежелу. Алла Тағала айтады, гим Алладан қорықса дейді, намаз оқыса, ораза қармаса, арақ ішпесе, сойқылық қылбаса, қиналып жатса да кредит башқаға барбаса, яжаллаху махража, Алла Тағала адамға екі дүниенің қайғысынан, арғандай қиыншылықтан, тупиктен, түрмеден, тосмодон, мен өлдім, жашуым бүтті, өлішім керек деген жерден шыға тұрған жол қылып береді дейді. Алла Тағала адамға өзі ойлаған, күтпеген, жүрегі сезбеген жақтан рызқы береді, рызқы тартулайды дейді. Ким Аллаға таянса, ким Аллаға сүйенсе, Аллаға ішенсе, әлбетте Алла Тағала ошол адамға жетіштүү болады дейді. Әлбетте Алла Тағала өзі қалаған нәрсеге толық-толық жетүүчү, кылуучу, аны ешкім тоза албайды дейді. Чындыгында Алла Тағала бардық нәрсени өлчөп ченеп койгон дейді. Бул деген сөз мешітте отуруп жата бер деген сөз эмес. Адам жинди, шал, инвалид болгондон кийин, бир себептерден колу буту кесилип калбагандан кийин адам киши аракет кылыш керек. Уйчу болуш керек, койчу болуш керек, таксовать этиш керек, швея тийиш керек, колдон келсе падыша болуш керек, космонавт болуш керек, врач болуш керек. Адам киши аракет кылыш керек. Эгерде Кудай сактасын, жакыт досум, эгерде адам жинди болсо, шал болсо, инвалид болсо, бир себептерден колу буту кесилип калган болсо, анда деле өлбөйт да, анда деле өлбөйт. Кудай жарткан Кудай багат, эл багат, мамлекет өкмөт багат, мамлекет өкмөт кайра налоганы салык деп элден алат, элге Кудай берет, анда деле өлбөйт да. Анан биз баарыбыз бактылуу болгубуз келет. Туурабы? Кудай ошо Куранда Талак сүрөт 2-3 аяттарда айтып атат да, ушундай деп. Мен Ислам университетте ошол 5-курста окуп атканда Молдагаз деген дамылла ошо тафсирди айтып бергенде, ошо аяттарды айтып бергенде шунчалык сүйүнгөм да, ишенесизби? Бүт дүйнө жүзүн эстеген, мен сага бердим деп берип койгондой эле сүйүнгөм да. Себеби Аллахым өлбөй турган, өчпөй турган, колуна бир нерсе келбей калбай турган, каалаган аткара турган, ага эч ким каршы чыга албай турган зат ушинтип убада бердиби? Устаз десем, эстебес балам, иним, айланайын, бул аят, бул хадис эмес. Хадисте бар заиф хадис, анан сахих хадис, анан хасан хадис, анан тигиндей хадис, мындай хадис деп бөлүнөт да. Бул аят иним. Бул бир алымдын сөзү эмес, бул башканын сөзү эмес, бул пайгамбардын да сөзү эмес, бул Кудайдын өзүнүн сөзү дегенде шунчалык бүт аалам, 7 кабат асман, 7 кабат жер, бүт бардыгын Кудай сага бердим дегендей эле шунчалык сүйүнгөм да. Карачы, ачкыч, Кудай бизге берип атат, ачкыч. Аят 2-3 аяттарда Кудай Талак сүрөсүнүн 2-3 аятында айтып атат. Ана ушуга биз келели, жакыт досум, бардыгыбыз келели. Буюрса, иншалла. Сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Анан дагы бир жолу биздин Кафкефти айта кетким келип жатат. Себеби дегенде Кафкефти буга чейин дагы дүкөндөрдөн жеп жүргөм, бирок мен ушул Рамазан айы башталганда бизге демөөрчү болуп, анан бул жерден өзүм жеп ичкенден билдим, биздин Кыргызстанда чыгарыларын көрүп, кубандым, биздин Кыргызстанда ушундай чыгарылыштар чыга берсин деп айтат элем. Анан сизге бир суроо, сиз өзү кичи мекениңиз каякта төрөлүп чоңоюп өстүңүз эле? Менби? Мен кичи мекеним азыр шаар болуп калды. Мен төрөлгөндө шаарча болчу. Токтогул шаарында кызматкердин үйүндө атам 1965-жылы Үсөн Сыдыков Аксакал өкө сельхозинститутты бүтүрүп, анан кызматкердин үйүндө жарык дүйнөгө келгем. Токтогулдук болом. Келгениңиз жакшы болуптур жарык дүйнөгө. Кыргызга пайдаңыз тийип атат, атаңыздын уулу болуп дегендейчи. Мен айтайын деген, мен нарында төрөлүп чоңоюп өскөм. Айтайын дегеним, биз Алла Тааланы кийин эле тааныдык. Бизде, мен кийин шаарга келгенден кийин биз деген топ менен иштедим. Бактияр Токторович жетектеген. Алар лейлектиктер болушат. Ошолор менен гастролдо иштеп калып, Россияда гастролдоп жүрсөк, көп нерселерди ошолордон үйрөндүм. Кийин Кудай бар экенин билдим. Кожакмат деген досубуз бар болчу. Бир жерге барып Куран окуп калса, Кожакмат окуп коет, Кожакмат сен окуп койчу, Кожакмат карыда деп калды да. Анан кары деген да сөздү биринчи жолу таң калып, жакшы эле балам, эмне кары деп атат я депчи. Мен чын эле да болгон окуялар ушундай болчу. Биз чын эле кеч тааныдык. Биздин айылда деле молдо бар эле, бирок бизди жүргүлө деп айтпайт эле, өзү барып мечитке барып мечит келет эле. Бирок ошол молдобуздун дуасы менен оңолуп атабызбы, ишыл ойгонуп атабызбы дегендей. А бизде ошо Ош Жалалабад, Баткенде илгертен эле илим болгон. Азыр менин курдаштарым да, поколениямдалар дагы илимден жакшы эмес, илимдүү да. Бирок антип айтайын десем, акыркы кездерде дават жүргөндөн баштап биз тарапта аябай дават күчүнө алды окшойт да.
Биз ошо кеч эле билдик деп атам да. Анан токтогулдуктар качан тааныды? Алла тааланы. Ошо бизге Кыргызстанга дават келгенде тааныдык биз. Кудайга шүгүр, биз кыргыз эли Кудайга шүгүр тарыхта 8-9 жылында бизге дин келген, Орто Азияга бизге. Анан чоң атамдын бир тууган карындашы Бермет деп ошол пастарапка күйөөгө тийип 23 жашынан баштап көзү көрбөй калганда, ал эжебиздин. Анан Искендер деген чоң атам бар, Кулатбек деген акем бар, мен атам аты Шарабидин. Анан ошол 3 үйдө баягы эжебизди биз өмүр өткүчө карадык да, 5 убак намаз окуду. Анан ошо адам ата топурактан жаралган, Кудай бар, бейиш бар деп көзү көрбөйт. Ошол эжебиз да бизге таасири көп өтө зор болду да, Бермет деп. Бермет эжебиз. Ошо биз кийин эле билип калдык да, чындыгында. Бирок апам айтып күңүркүрөп калганда ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп калды. Ушунда союз бизди ушунчалык динден алыстатыптыр. Аталарыбыз жашынып оруза кармап, жашырып намаз окуп. Мен айтылуу эле белгилүү кыргыз элине таанымал демократ акын, жазуучу, ошо Токтогулдун доосу Тоголок молдо деген акындын небереси болом өзүм мен. Биздин айылдын аты Тоголок молдо деп аталат. Ошонун жалгыз эле кызы бар, бакан Сапия деген. Сапия энемдин колунда чоңойдук баарыбыз. Сапия энем Курманжан датка эле болчу да. Элечек менен жүргөн ушундай мен эс тартканда кемпир болчу. Дагы эле ошо кемпир болуп, кийин ушу 104 106га чыгып каза болду. Жакында эле бир 7-8 жыл болду. Чоң атамдын өзүнүн Тоголок молдонун кызы. Анан ошо киши намаз окуйт эле өмүр бою. Анан ал кишиге тебелеп эле, тепсеп эле биз жүрө берет элек, алдынан деле өтүп тияк кылыпчы. Ошолорубуз эсте, ошондо чанда үйдөлөрдө ушундай карылар намаз окучу да, көрсө ошолордун дуасы бизди жеткириптир, кайра улап кетиптир да бизди бияка эметип. Анан азыр дагы ушу кара суулук бир туугандар бизге, биздин туугандарга кайрылыптыр. Тоголок молдонун неберелери келип, Байымбет Абдрахмановдун өзүнүн Куран китеби бар. Ошону алып кетсин, биз өзүбүз коноктоп, урматтап, сыйлап узатабыз деп. Жакында Тоголок молдо атабыздын 160 жылдык айтышы болду маракесине карата. Ошондо неберелер келди, менден да жакын неберелер бар да. Ошолор сөз кылганда аябай кубандым. Ошол Куран китепти чоң атам Тоголок молдонун Байымбеттин Куран китебин алып келсем, ошонун жолун улап калсам деп мен ниет кылып атам да. Анткени чоң атамды тарткам да мен бардыгы Манас жагын, Ыр жагын, Пастан жагын, Молдо жагын тартайын деп атам. Буюрса эң биринчи катты тааныгандардан болгон да. Эми ушинтип коет го бизде мен чоң атам молдо болгон дей беришет го бүт баары эле. Көрсө биздин аталарыбыз бүт эле молдо болду экен. Ортодо союз убагында гана кичине бузулуп кетиптир. Эми Кудай таалам иншалла ошо союзду бизге ошо Россия элине бүт бардыгына дин жеткирсин деп орус тилин үйрөттү. Кудай буюрса аяка биз иншалла исламдын туусун жеткиребиз иншалла. Толугу менен. Алла жардам берсе. Тиги пайгамбар өлөр алдында сахабаларын айткан дейт, мен силерге динди жеткирдимби деп 3 жолу сураганда сахабалары жеткирдиңиз, акысын да бердиңиз деген дейт. Анда силер эми мен аманатымды, силер анда элге жалпы жеткиргиле деп сахабаларга аманат кылганда, ошондо сахабалар жер кыдырып тарап кетишкен дейт да. Анан азыркыга чейин мына дин менет болуп атат. Мен дагы аябай кубанам да, даваттарга чыкканда, эшиктерди такылдатканда мени көрүшөт. Анан кээ бирөө биздин жүрөктөрүбүздү көбүрөөк оорутат. Бизде кичине эле кыйын, биздечи. Анткени мечиттен жолугуп калганда бизге машалла деп ушунчалык жакшы көрөт экен да бир туугандар, биз жакшы көрөт экен. Анан мечитке келип калыптыр, аябай кубанычтабыз. Эми тиги сактанып таштадыңызбы дейт. Анан жок, таштай элекпиз деп, таштаңыз эми, мына эметип калыптырсыз деп ушинтишет да. Эми ал кишини жаман көрөбүз, бирок чындап бизди жакшы көргөнү да бизге бакыт калып атат. Бизде эки дүйнө баксын калып атат. Бирок биз дагы иштегенди каалап атабыз да. Жок, Кудай буюрса мына Айжан карындашыбыз, Нурзат карындашыбыз, Айкөл карындашыбыз эметип атат. Тиги Майрамбек Осмонов байкебиз, сиз ал жакта ошо сиздерге аманат, ошолорду сиздер эме кылгыла. Бизге караганда силердин сөзүңөр көбүрөөк таасир этет да. Анан биз мисалы бүт эле кача берсек болбойт да. Бирөө СМБде иштеш керек, бирөө НДДде иштеш керек, бирөө аскер жетектеш керек, бирөө падыша уруш керек. Кудай буюрса бул Кыргызстан меники же сиздики эмес да, бардыгыбыздыкы да. Бардыгыбыздыкы да. Бул мамлекет деген Кудайдан кийинки байлык. Ушуну сакташыбыз керек. Мен эми аттарын айтпай эле коеюн. Мамлекети жок адамдар кандай кыйналып атат, кандай кордук көрүп атат. Намазы жок, кыйын болуп атат, башка болуп атат. Ошон үчүн
Кудайдан кийинки байлык мамлекет. Мына ошону баардыгыбыз ынтымакташып, 1 метр жерди эч кимге бербей, карыз куруздан кутулуп, Кудай буйрса жакшы жашашыбыз керек да. Ооба. Анан бүгүнкү чындыгында кош майрамыбыз менен куттуктайм. Себеп дегенде бүгүн ыйык Рамазан айынын 30 күнүнүн бири дагы улуу күнү, анан жума күн дагы экөө биригип чоң майрам. Мен ушу майрамдар жөнүндө айткым келип атат. Мисалы, бизде баягы заманда бузулганда азыркыга чейин жаңы жылды тоосуну улантып келебиз, бирок азайып калды. Кыйла азайып калды баягы Аяз ата типу дегендер чын эле баягы Нооруздан бери азайып калды да, эми баягы кийин келген майрамдар болуп шариятка туура келбегендиктенчи. Анан мен мисалы үчүн бизде майрам тескерисинче аябай көп экен да мусулмандарда. Себеп дегенде тиги майрамдан дагы көп экен. Анткени бизге ар бир жума майрам болуп атпайбы? Кандай дейсиз, туурабы? Анан бир жылда 2 майрамыбыз бар, Курман айт, Ороз айт дейт. Мына ошол чоң балдарыбызды балдарыбызды үйрөтсөк кандай болот дейм да. Мисалы үчүн күндө жакшы кийимдерди кийип. Мисалы үчүн мен деле жума күндөрү жөн эле жүрөм. Мисалы жаңы жылда элдер жаңы жылды тосуп, бирөө карышкырдын эмесин кийип, бирөө түлкүнүн кийип, бирөө коёндуктун кийет го. Жаңы ушинтип баягы талкалап чыккан да бизди. Мен ойлойм, эми жума күнү хотя башка күнү болсо, жума күнү хотя пайгамбарыбызга окшоп кийинип мешитке барсак өлө мындай. Жаңы жылдагыдайчы, эми жаңы жыл да майрам да. Жаңы жыл деген майрам да. Анан балдарыбызды дагы көндүрсөк дейм да. Мисалы үчүн жанагы бизде азыр соонун өнүгүп келатабыз. Чоң соода түйүндөр бар, алардын балдарын ойногон жана жерлер бар го. Ошолорго жума күндөрү алып барып, анан айт күндөрү майрамдатып, жаңы кийимдерди айт күндөрү алып берип, ата-энебизге бели айылда ата-энебизге балдарыбызды ээрчитип алып каттап, ошо айт күндөрү мындай өзүбүз чыныгы майрам экенин биз балдарыбызга өстүрүп, өндүрүп жеткиришибиз керек экен деп ойлойм да. Бул кандай дейсиз? Ушул жерде мен бир жакшы эме эсиме келип атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Хазирети Билал Эфиопиялык болгон, негизи түбү Эфиопиядан кара кул болгон. Кийин аны ошол Абу Бакыр Сыдык азат кылып эмеге боштондукка чыгарган. Ошондо пайгамбарыбыз Меккени жеңип алганда Кабага чыгарып азан айттырган да Билалды. Ошондо араптын көпкөн байлары мусулман болгон, бирок баары бир жүрөгүндө анча толук азыр текеберчилик бар, башка айтыптыр да. Амма важада Мухаммадан гайра хазал гураб. Мухаммад мындан башка кара карга таппай калдыбы? Бир кул негирди, эфиопиялык негирди Кабанын үстүнө чыгарып койду деп айткан да. Ошондо Аллах Таала аят түшүргөн. Куранда Аллах Таала айтып атат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхан нас, инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуу'ан ва кабаила литарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллах Таала ошондой: Я айюхан нас, эй адамдар, мен силерди бир эркек бир аялдан жараттым. Мен силерди улут кылып, уруу кылып бөлүп койдум. Литарафу, бири-бириңерди таанып билиш үчүн, бири-бириңерден өрнөк алыш үчүн, бири-бириңерге жардам бериш үчүн, бири-бириңер менен дос болушуңар үчүн дейт да Аллах Таала. Анан балким дин түшүнбөгөн агаларыбыз, инилерибиз, сиздер мусулмандар арапташып кеттиңер, тигиндей мындай, Кудай өзү Кудай болуп туруп, улут кылып, уруу кылып жараттым деп атат. Буга ислам тыюу салбайт. Эгерде бардыгын эле кыргыз кылып койсо жер бети анча болбой калат экен да. Же бардыгын эле Кытай кылып койсо дагы болбой калат экен да. Бардыгын эле немис кылып койсо дагы болбой калат экен да. Айтып атпаймынбы, немистер кандай машина жасап атат, япондор кандай машина жасап атат деп үлгү алып атпайбызбы? Үлгү алып биз бүт адам атанын балдарыбыз достошуп, Кыргызстанда ошо көпчүлүгү ошо кыргыздар болгон үчүн биз ошо оор жүктү негизги эмени биз ошо моюнга алып, башка элдерди сыйлап, урматтап, Куда сөйөк күтүп, ынтымак болуп жашашыбыз керек. Ошол ислам майрамдарына майрамдашыбыз керек. Анан мына бул биздин Кудай буйруса жанагы 31 август мамлекеттик эме, ушуну да майрамдашыбыз керек. Ага тыюу салбайт. Биз илимибиз жок көпчүлүгүбүздүн. Анан же мындай катуу улутчук болуп кетип, же катуу башка болуп кетип эле мындай душмандашып калып атабыз да, сен мен деп. Андай эмес. Бардыгыбыз ошол Кудай Тааланын кулдарыбыз, бардыгыбыз адам атанын балдарыбыз. Анан Кудай өзү ошо бизди орус кылып, немис кылып, кыргыз кылып, Кытай кылып жараткан, достошуп, ынтымакташып, жакынайык болуп жашашыбыз керек да. Ошо майрамдардын бардыгын, диний майрамдарды майрамдашыбыз керек. Өзүбүздүн мына эң 31 август бул эң ошол улуу майрам, эркиндик майрам. Ушул майрам бар үчүн Кудайга шүкүр намаз окуп атабыз, орозо кармап атабыз, сиз экөөбүз кенен кесир сүйлөшүп атабыз. Кудай Таала ошондон ажыратпасын. Сизге чоң рахмат. Озачарда убакыт болуп калыптыр. Анан
мен балким сизди тосуп аткандырмын. Бир ой менен келсеңиз, бир айта турган сөздөрүңүз болсо укпайлы, эркин эле. Мейли. Көкүрөктө бар да ушуну айтсам, десем. Мисалы үчүн мага деле ушу Жакутка жолуксам ушуну айтышым керек эле деген. Же тиге жолуксам муну айтышым керек эле дегенге. Мен эмне демекчимин? Мен ошол өзүм эл менен болоюн деп, элдин арасында болоюн деп, коомдук унаада жүрөм, троллейбус маршруткада жүрөм, китеп таратам, дават айтам, эл менен болоюн деп. Орозо кармабаган эже карындаштар, байкенилер бар экен. Ошолорго орозо эртеңден баштап кармагыла. Калган 4 күндү кийин кармап коесуңар деп атам да. Ошондой. Анан раматлык атам Шарайдын Ажыкулов өтүп кетти бул дүйнөдөн. Кудай жаткан жерин жайлуу топурагын торго болсун. Азыр апам тирүү, апам бар. Султанова Аят, Ажыкулова Аят деп. Анан ошол Алтынбек деген досум, Исар деген кайрымдуулук фондунун директори. Ошол апам Аяшбам атында бир өзгөрүшкө мен айылыма апам Аяшбам атында бир мечит салып берейин деп жакшы ниет кылып убада берип атат. Ошо мечит салынып, апам ошо көзү тирүүсүндө дагы бир мен атымда мечит салын деп сүйүнүп калса деп Кудайдан тилейм. Эми баягы Кудайдан кийин, пайгамбардан кийин эле ыйык эне да атам өтүп кетти. Анан эми ошо атасы барлар атаңарды сыйлагыла, энеси барлар энеңерди сыйлагыла. Бул ошо Кудай пайгамбардан кийин келе ыйык зат бул ата-эне болот. Ата-энени сыйлаш керек. Анан ошол дагы бир нерсе айтпайбызбы сизге? Мен көп эле нерсе айта бериңиз. Мен ошол эстебес атым эмнеге деп сурашат да. Менден мурун ата-энемдин 3 эркек, 1 кызы, ошол Шарайдын атамдын, Аят апамдын 3 эркек, 1 кызы каза болуп калыптыр да, катары менен. 4-өө катары менен. Сизден улуулары? Менден улуулары. 3 Gödül, Нарын, Замир деген агаларым бар. Ошо Замир акем экөөбүздүн ортосунда ошол 4-өө каза болуп калыптыр да. Анан ошону эстебейли кой эми деп жалгыз тайкем бар Токтогул деген. Ошол атымды эстебес коюп, бул эми элдин баласы болсун, Мухаммад пайгамбардын жолун жолдосун. Бул биздин балабыз эмес, бул элдин баласы, элге кызмат кылат, кыргыз мамлекетине кызмат кылат. Бул кыргызга ошо Жусуп Абдырахманов атасындай киши ошол бизге чоң ата болуп кетет да, саяк урусунан да, ошол Жусуп Абдырахмановдай болуп динге кызмат кылсын деп эстебес коюшуп, анан кийин ошентип анан эми ошо элдин батасы тийгенби, азыр көптөр кызмат кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Ошо Жусуп Абдырахманов атабыздын тоюнда иншалла жетели, ошо Жусуп Абдырахманов атабыздай жакшы кыргыздын патриот жигиттери көп болсун. Амин. Кыргыз мамлекети кыяматка чейин 1 метр жери кетпей, карыз куруз болбой, аманчылыкта бололу деген оюм бар да, жакып болсун. Амин. Рахмат сизге, чоң рахмат. Негизи Токтогулдун өзгөрүш деген айылында менин азыр саяк уурду сүйлөп калсаңыз, биздин деле чоңу саяк барып та калабыз. Менин кичинекей уурум ошо сиздердин айылда жашайт, Кайдулат деген уурум. Ошол же тоголок малдатам, Токтогулдан келгенби же сиздер Токтогулга кеткенсиздерби шыгылдып тургандарыбыз ушул жакта дебейинби. Анан сиз менен убакыт дагы болуп бүтүп калган экен. Эфирден сырткарыда сүйлөшкүм келет. Эфирибиз аз болуп калды окшойт. Дагы чогуу бирге Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы иштерди кылалы, бирге кыргыз элибизге, журтубузга. Сизге өзгөчө рахмат. Ар бир кылган ишиңизде Аллах таалам ыраазы болсун өзү, кубансын. Анан алтын тажы кийиңиз бейишке барганда. Кече ошо айтып калышты, балдарым медресе окуп атат десем, алтын тажы кийип турбайсыз деп. Машалла, Кудайга шүгүр, алтын тажы кийебиз, Аллах таала убадага турчу зат да десем, сиздин ата-энеңиз да кийеби деген сөз аябай жүрөгүмдү орту да. Кудай буйрса кийет. Ошол айттым го, Аллах таала мен улут кылып, уруу кылып бөлүп койдум, бири-бириңер таанып билиш үчүн, бири-бирин өрнөк алыш үчүн, чабыш үчүн эмес, өрнөк алыш үчүн, үлгү алыш үчүн, башка алыш үчүн. Буну Кудай болуп туруп айтып атат да. Аны да түшүнүшүбүз керек. Дин кенен, шарият кенен, сүйүү кенен, жашоо кенен, баары кенен. Мындай тар кылбай жакшы жашайлы иншалла. Ооба. Чоң рахмат, биз убактыбызды дагы өткөрбөйдүк. Анткени мен такыр бүтүргүм келген жок. Бияктагы команда болсо дагы бүтүргүм келбей, эмнегедир сонун кеч болду. Мындай бат эле өтүп кетти, убакыт дагы түшүнбөй калдым. Несі болса дағы бір жолы сізге Аллахым жаратқаным разы болсын. Жалпы көрушілер мына bir қуаныштың бірі келді. Бұл пайғамбарымыз айтқан оғыз ачар алдында деген. Ошол қуанышыңыздар құт болсын. Кейінгі қуанышты ақыретте бейіште бірге көрелі. Жолығышқанша ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.